Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Менин атым Досунбаев Илишбек Турдубекович. Мен мектепте тарыхтан жана географиядан сабак берүү менен иштеймин. Мен силерге бүгүн кыргыздардын байыркы басып өткөн тарыхы жана Хун империясынын кыргыздардын Хун империясына кириши боюнча маалыматтар менен тааныштырып кетмекчимин. Кытай тарыхчысы Сыма Цянь биздин заманга чейинки 145-жылдан 86-жылга чейин жашаган. Ошол тарыхчынын жазып өткөн иштери боюнча бүгүнкү күндөгү маалыматтар ошол убакта эмне болгондору тууралуу алып жатабыз. Өзүнүн Шитси тарыхый жазмалар эмгегинде кыргызча которулганда белгилегендей, биздин заманга чейинки 201-жылдары хундардын падышасы Муоде Шанюй, кытайча айтканда, Кытайдан кыргызчага которгондо Шанюй теңир куту, же болбосо биз көп учурда Манас атабызды Айкөл Манас деген сыяктуу эле Шанюй Айкөл дегенди билдирет. Моде Шанюй түндүккө жана түндүк батышка согуштук жортулга чыккан. Бул жанакы Кытайдын тарыхчысы Сыма Цяньдин Шитси китебинде жазылгандай. Бул жортулда ал өз көз карандысыз бир катар Генгүн, Динлин, Синли жана башка урларды каратып алган. Бул маалыматтын кыргыз тарыхы үчүн мааниси өтө зор. Кыргыздардын кандайча Хун мамлекетине кошулуп калгандыгы тууралуу биз адегенде Хун мамлекети жөнүндө маалыматтарды билелик. Мынакей өзүңүздөр билгендей, Хун мамлекети бул Гундар деп аталат. Мурунку Атилла батыш тарапка барып, улуу көчмөндөр аркылуу Рим империясына кол салган. Ошол гундарды биз Хун катары китептерде окуйбуз. Хундар жөнүндө кенирээк таянып кетелик маалыматтарга. Биздин заманга чейинки 3 жана 1 кылымдарда Азиядагы эң күчтүү мамлекеттердин бири болуп, ушул Хун мамлекети эсептелген. Түрк тилдүү элдердин ата бабалары болгон. Азыр биз кыргыздардын каяктан келип чыкканы жөнүндө маалыматтарды ала турсак, кыргыздар бул Орто Азиядагы эң байыркы деп саналган элдерден болобуз. Ошондой эле жана өзбектер, казактар, түркмөндөр жана тажиктер бизден кийин пайда болгон. Кыргыз деген этноним каяктан келип чыккандыгы жөнүндө биринчи орустун окумуштусу Радлов 40 жана 100 деп кыргыздардын ушундай маалыматтар менен келип чыкканын айткан. Андан кийин Ахмет Туган деген окумуштуу кыргыз жана эр деп билдирген. 40 эр деген түшүнүктү айткан. Андан кийин Айтмуратов деген окумуштубуз 40 кыз деп айткан. Петров деген орус окумуштусу Кыргуу деген кыргыздардын этнонимден келип жаралганын айтылат. Башка кыфаттуу дагы бир окумуштубуз кыргыз жана Огуз деп 40 Огуздан келип чыккан кыргыздар деп атаган. Жана ошондой эле Өмүркулов деген дагы бир окумуштубуз Кыргыз түбөлүктүү эл деген түшүнүк кыргыз кайраттуу чыдамкай деп аталып келген. Эми биз хундардын кандайча келип чыккандыгы жөнүндө сиздерге так маалыматтарды айтып коеюн. Хундар булар азыркы Кытайдын Хуанхэ дарыясынын жээктеринде жайгашкан. Ошол жерде жайгашып, ошол жерде өзүлөрүнүн ата мекени катары санашкан. Хуанхэ дарыясынын түштүк жагында жайгашып, өзүлөрүн аябай күчтүү мамлекет катары
сезишип, Кытайлар менен ар дайым ар кандай согуштарды уюштуруп турган. Хундар орто бойлуу, чымыр денелүү, баштары чоң жана тоголок, беттери жалпак, тегерек адамдар. Ер жеткен эркектер мурут коюшуп, сакалдарын кырышкан. Алар кулактарына сөөкө салып, чокусуна гана бир тутам чач калтырып, калган чачтарын тасырайта алышкан. Хундар азыркы мен айтып кеткендей эле Хуанхэ же болбосо Сары дария деп коет азыркы айтылган дарыянын атын. Түштүк жагында мекендешип, Ордос деген жерди өзлөрүнүн, дагы жолу айтып коеюн, ата мекени катары эсептешкен. Мал чарбасын жүргүзүшкөн, экономикасын чыңдашкан жоокер болушуп, жаа менен көзгө атар мерген болушкан. Чачкын урларга бөлүнүп жашашкан ошол убактарда, ошонун тегерегинде. Аларды бириктирүү үчүн Тооман же болбосо Түмөн Шанюй башкарган. Шанюй деген титул Теңирдин куту, шаман динине сыйынышкан. Теңирдин куту деген маанини алган. Жанакы мен башында айтып кеткендей, Айкөл манасы сыяктуу Айкөл деген ат менен же болбосо бир кандайдыр башкаруу урлардын улуу башкаруучусу деген белгини билдирген. Шанюй деген сөз бул Айкөл деп токтолдук. Эми Тооман хундарды бириктирүүдө Кытайда дагы биригүү процесси жүрөт. Өзүңөр билгендей, 3-кылымга чейин Кытайлар дагы чачыранды мамлекет болуп, 7 падышачылыктан турган. Кытайлар ошол биригүү процессинде 7 падышачылыгы биригип, 7 падышачылыктын атын Цин деп коюшкан. Бул династия биздин заманга чейинки 227 жылдан биздин заманга чейинки 207 жылга чейин жашаган. Бул Цин империясы кезинде ошол Хуанхэ жегинде жайгашкан хундарды сүрүп чыгып эле. Аларды ал жерден кетирип, өзлөрүн Кытай элине жайгаштырып эле. Кытай менен хундардын ортосунда жердер талаш болуп баштаган. Кытайлар ошол маалда, Кытайлардын саны 60 миллион калкы бар мамлекет болгон бириккенден кийин. Хун мамлекетинин калктык саны 300 миңден 500 миңге гана жеткен. Дагы бир Кытайдын окумуштусу Любан билдиргендей, биздин заманга чейинки 202 жылы Хан династиясын Кытайлар түзүшөт. Хан династиясы биздин заманга чейинки 202 жылдан биздин замандын 220 жылдарына чейин жашайт. Ошондуктан азыркы Кытайлар өзлөрүн ошол кездеги Хан династиясы күчтүү болуп, дүйнөнү дүркүрөткөн мамлекеттерге айланганына байланыштуу, азыркы Кытайлар дагы өзлөрүн Хан деп аташат. Тактап айтканда 4 кылым жашаган Хан мамлекети аябай гүлдөп өнүккөн мамлекетке айланган. Тоомандын уулу Моде болгон. Моде бирок Тооман Модени эмес, өзүнүн баласын эмес. Экинчи аялынан төрөлгөн баласын Мураскер деп жарыялайт. Модени Юэчи жанында кошуна болуп жашагандагы бир мамлекет пайда болгон. Уэджи деп аталган. Ошол Уэджи мамлекетине сый туткун катары Уэджиге жиберип ийет. Мен Уэджилерге кол салсам, Модени өлтүрүшөт деген Тооман. Бирок акылдуу өскөн Моде Ючилерден күлүк ат тандап чыгып качып чыгат. Хундардын арасында кирип кетет. Атасы чочулап, элдердин кысымы менен Модеге чакан отряд камдап берген. Жоокерлерин катуу даярдап баштайт. Отряддын
темирдей бекем тартип орнотот. Укмуштуудай болгон жаа менен аткан көз катар мергендерди даярдайт. Уламыш боюнча Моде өзүн ютчилерден куткарып келген күлүк атка жаа тартат. Жаа тартпай койгон жоокерлердин башын алдырат. Өзүнүн жакшы көргөн аялына жаа тартат. Жаа тартпай койгон аскерлердин башын алдырат. Бир топ убакыт өткөн соң Моде аңчылыкта жүргөндө атасына жаа менен атат. Ошентип, биздин заманга чейинки 209-жылы Моде атасынын ордуна Шанюй болуп дайындалат. Мамлекетке катуу тартип орнотуп, мамлекетти 24 административ округга бөлөт. 3 топко бөлүнгөн башкаруу системасын киргизет. Ал 3 топко бөлүнгөн системанын башкысы хан тукумдарынан турган башкаруучулар болгон. Андан кийин тандалма ак сөөктөрдөн, уруу башчыларынан граждандык укуктар пайда болгон. Оор күнөө кылган адамдарды токтоосуз түрдө өлүм жазасына тартышкан. Аскерге эр жеткен азаматтар милдеттүү болгон. Аскерге барбай баш тарткан жаш азаматтардын баштары кесилип өлүм жазасына тартылышкан. Жана ошондой эле хун мамлекеттердин жанында жайгашкан Дунху мамлекети пайда болгон. Дунху мамлекети ар дайым хун мамлекетине коркунуч туудуруп турган. Мына ошо биздин заманга чейинки 201-жылы Дунхуларды талкалаган соң хун мамлекети Тынч океанына чейин чыгат. Ошентип, биздин заманга чейинки 201-жылы Гянгун мамлекетин басып алат. Ал жерде 5 элик деп аталган 5 мамлекетти басып алат. Алар Хунюй, Кюше, Денлин, Гянгундар кыргыздар деп аталган жана Цайли деген мамлекеттерди басып алган. Тактика хундардын сол канат, оң канат жана чордон буктурма деп аталган тактикалык ыкмасы менен Кытайлар менен согушуп турушкан. Мына акыркы маалыматтарга таянсак, 201-жылдан кийин түндүктөгү жана түндүк батыштагы кыргыздарды басып алган соң, хундар түштүктө жайгашкан Кытай мамлекети менен согушту башташат. Ушул тактикалык колдонуулар менен алар ар дайым Кытайларга 60 миллиондон турган 60 миллиондук калкы бар Кытайларга кол салып турушкан. Кытайлар согушкандан алысыраак болушкан. Болгону хундардын 300 миң, 400 миңге чейин калкы болгон хундар мамлекети менен 60 миллионго жеткен Кытайлардын калкын коркутуп, ар дайым кол салууларды уюштуруп турушкан. Мына ошондойлордун биринде Кытайлар ар кандай согуштарды жүргүзүп отурушпастан, алар Кытайдын түндүгүнө азыркы Улуу Кытай чеби деп аталган чептерди куруп башташкан. Ошол чептерден курулган соң Кытайлар хундардан кутулабыз деп ойлошкан. Бирок аларга карабастан хундар ар дайым колду салып турушкан. Андан кийин байыркы кыргыздарга кандайча хундар барып басып алышкан. Хундардын падышасы Моде Шанюй ошол түндүк жана түндүк батышта жашашкан Гянгун мамлекеттерин басып алышып, өзүлөрүнүн көзөмөлүнө өткөрүшөт. Биздин заманга чейинки 3-жылында эле кыргыздар байыркы түрк тилинде сүйлөгөн. Кыргыздар кайраттуу чыдамкай деп аташкан. Кээ бир окумуштуулар кыргыздарды Енисейди ата журту болгон дешсе, кээ бирөөлөр Кыргыз Нур Батыш Монголияда ата журту болгон деп азыркыга чейин эсептешип келишет. Дагы бир маалыматтарга таянсак,
Кыргыздар деген терминдин орто кылымдардагы көчмөндөр арасындагы кеңири тарагандыгына караганда кыргыз деген термин сак деген термин сыяктуу эле адепки учурларда кайраттуу, күчтүү, эр жүрөк, баатыр, жоокер, күчүрмөн адам деген түшүнүктү берген. Этностук мааниге караганда социалдык маанини көбүрөөк түшүндүргөн даңазалуу ат болгон. Ошондуктан бир кыйла көчмөн уруктар өздөрүн кыргыз деп атоого аракет кылышкан. Ошентип кыргыз этнонимы белгилүү бир уруунун же уруулар бирикмесинин энчилүү катары пайда болуп, кийинчерээк борбордук Азиядагы көпчүлүк элдердин жалпы аталышына айланган даңазалуу сыймыктуу да этноним болуп калган. Тарыхый жазуу булактарында биздин заманга чейинки 3 кылымда тартып эске алынган кыргыздардын ата журту тууралуу да ар түрдүү пикирлер айтылып келген. Сыматсяндын эмгегинде кыргыздардын эскерилгени менен алардын турган жери жөнүндө эч нерсе айтылган эмес. Айрымдар алгачкы кыргыз журту Енисей чоң дарыя дегенди түшүндүрөт болгон дешсе, башкалары азыркы түндүк батыш Монголиядагы Кыргыз Нур же болбосо Кыргыз көл аттуу көлдүн аймагында болгон деп жоромолдошкон. Акыркы божомол Кыргызстандын тарыхнамасында көп жылдар бою басымдуулук кылып келген. Кытайлык байыркы тарыхчы Баньгу биздин замандын 1-кылымында өзүнүн Ханьшу эмгегинде кыргыздардан чыгышта 7000 ли же болбосо 1 лиде 500 метр бар узактыкта хундардын шан үйлөрүнүн ордосу жайгашкан деп жазган. Археолог профессор Худяков, синолог Боровкова жана азыркы кыргыз тарыхчылары бул маалыматка негизденип, кыргыздардын биздин заманга чейинки 1-кылымында журту чыгыш Теңир Тоо аймагында болгондугун далилдешүүдө. Бул журт азыркы чыгыш Түркүстандагы Манас, Карашаар сыяктуу шаарлардын түндүк тарабында Боро-Хоро тоо кыркасында түндүгүндө орун алган. Өзүңүздөр билгендей, Кытай мамлекетинин азыркы жайгашкан батыш тарабында Манас шаары жайгашкан. Ошол жерде мурунку биздин байыркы кыргыздар отурукташып, өзүнүн ата мекени катары эсептеп келишкен. Байыркы түрк элдеринин ичинен хундар, усундар, динлиндер, дилдер, ошондой эле чыгыш Түркүстандагы индо-европалык тилдерде сүйлөгөн калктар юэджилер, тагыраак айтканда тохарлар эзелтен кыргыздарга коңшу болушкан. Кыргыздардын байыркы ата журту көчмөн мал чарбачылыкты жүргүзүп, кандайдыр бир жаражада дыйканчылык менен да кесиптенишкен. Кол өнөрчүлүктөрүн түрүн өнүктүрүүгө металл иштетүү, зергерчилик, жыгач усталык, тери иштетүү, кийиз жасоо, өрмөчүлүк, оймочулук жана башка аң улуучулук кесиптерин, аскердик, өнөрдүк жана оюн зооктун өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк түзгөн берекелүү жайлардын бири болгон. Биздин заманга чейинки 1-кылымдын ортосунда хундардын башчысы Чичи өзүнүн армиясын кыргыз жоокерлери менен чындап Енисейдин Миң өзөн өрөөнүндө жайгашкан урууларды басып алган. Мен сиздерге да эр жолу түшүндүрө кетейин. Бул жерден Чичи кандайча пайда болуп калган? Чичи болсо Кытайлар менен болгон согуштан кийин хундар түштүк жана түндүк деп экиге бөлүнүп калышкан. Түштүк жагында жайгашкан хундар ошол азыркы үстүртөдө айтылган Чичи хандын мамилеси менен тынчтык келишимин түзүшөт дагы. Ошентип алар Кытайларга ассимиляция болуп кошулуп кетишет дагы, Кытайлар менен сиңишип кетишет. Ошентип хундардын түштүк жагында жайгашкан мамлекети жок болот дагы, түндүк жагында жайгашкан мамлекети батыш жага чегинип отурушуп, андан ары өзүңүздөр билгендей Аттила хандын арты менен азыркы Европада жайгашкан
Италия жана башка мамлекеттерден турган Рим империясына кол салышып, ошол жерлерге чейин көп жерлерди басып алышкан. Азыркы Европада жайгашкан Венгрия мамлекети ошол хундардын мамлекетинен түзүлгөн мамлекет деп азыркыга чейин айтылып келет. Кыскасын айтканда, кыргыздардын Энисейге көчүп барышынын себептери мезгили жөнүндө тарыхый маалымат эч бир жерде жазылган эмес. Мүмкүн андай жазуу булактары тарыхчылардын колуна тийбей жаткандыр. Кытай тарыхчысы Сыма Цянь тарыхый жазмалар эмгегинде белгилегендей, негизинен азыркы Монголиянын аймагын жердеген хундардын бийлик эгеси Моди Шанюй биздин заманга чейинки 201-жылы түндүккө жана түндүк батышка согуштук жортулга чыгып, көз карандысыздык бир катар уруулар менен катар кыргыздарды өзүнө каратып алгандары жөнүндө дагы бир жолу маалыматтар айтылып кетет. Кыргыздар Моди Шанюйга баш ээрде өзүнчө мамлекеттүүлүккө ээ болгон десек болот. Демек, биздин заманга чейинки 3-кылымдын соңунан тартып кыргыздардын мамлекеттик бирикмеси хундардын күчтүү дөөлөтүнө баш ийип, анын таасири астында өнүккөн. Хундар түзгөн көп этностуу мамлекетте этностор аралык маданий аралашуу жүрүп, байыркы түрк этносторунун тилдик жана каада салттык жакындыгы күчөгөн. Хундардын саясий башкаруу практикасы жана аскердик өнөрү байыркы кыргыздар тарабынан өздөштүрүлгөн. Натыйжада кыргыздар да хундар сыяктуу эле оң канат, сол канат, чордондук топ ичкилик болуп жиктелүүсүн уланткан. Хундардын саясий орбитасында калган кыргыз кошуундары Кытайлык империяга жана башка мамлекеттерге каршы согуштарга хундар менен бирдикте катышышкан. Дал мына ошондуктан кыргыз тарыхый баатырдык дастандарынын башаттык доору хундар борбордук Азияны бийлеген заманга тартып барып такалары тууралуу жоромолдолор чындыктын үлүшү чоң. Хундар дөөлөтүн Цидухе Шанюй бийлеп турган маалда биздин заманга чейинки 99-жылы Кытай аскерлери хундардын ээликтерине кол салып, бирок жеңилет. Ошондо колго түшкөн кытайлык бир каарман колбаш Чы Лин Ли хундарга кызмат өтөөгө макул болот. Анткени ал Кытайга кайтып барса, аны өлүм жазасына тартышмак болчу. Цюди Хуэ Шануй Ли Линге өз кызын күйөөгө берген жана батыш канаттагы Чуки Бек деген титулду ыйгарып, ага Энисейлик кыргыздардын журтун хундардын атынан башкарууну тапшырган. Ли Лин менен анын хун аялынын урпактары кыргыздарды Чыңгыз хандын жортулуу башталганга чейин бийлеген. Улуу кыргыз дөөлөтүн негиздеп, уйгур кагандыгын 840-жылы талкалган кыргыз каганы да Ли Линдин тукуму болгон деген божомолдор бар. Саясий батырдыкка кириптер болгон хун дөөлөтүнүн борбордук башкаруусу начарлаган кырдаалда биздин заманга чейинки 56-жылы кыргыздар саясий көз карасыздыкка, эгемендүүлүккө жетишкен. Алардын чордондук аймагы Чыгыш Теңир тоонун түндүк тескей жагында Боро-Хоро тоо кыркасы менен Зоситин Элусин чөлүнүн ортосунда жайгашкан. Дал ушул жылдан тартып жазуу булактарында эң алгачкы ирет кыргыз падышачылыгы тууралуу эскертилет. Кытайлык байыркы тарыхчы Баньгу чакан кыргыз мамлекетин Го падышалык термини менен белгилеген. Байыркы кыргыздардын бул чакан өлкөсү географиялык абочо абалына байланыштуу бир нече жыл бою хундардын көңүлүнөн чыгып, кыргыздардын мамлекеттүүлүгүнүн жаңы башаты болуп калды. Биздин заманга чейинки 49-жыл арасында түндүк хундардын башчысы Чичи Шанюй азыркы Манас шаарынын аймагында Утси падышачылыгын талкалап, батыш жагындагы кыргыз падышачылыгын, алардын түндүктөгү Дендин өлкөсүн каратып алды. Чичи Шанюй кыргыздардын өлкөсүндө саал байырлап, андан ары Кангүй падышачылыгы менен ымала түзгөнүнө байланыштуу батышка жүрүшкө чыккан. Чичи Шанюйдун жүрүштөрүнө байланыштуу айрым кыргыз аскер топтору биздин заманга чейинки
48-42 жылдары талаш өрөөнүнө чейин келгендиги айрым изилдөөчүлөр тарабынан белгиленүүдө. Кыргыздар биздин замандын биринчи кылымдарында кыргыздар Теңир тоонун чыгыш тарабынан мекендеп турушкан. Түрк урууларынын теле төөлөш саясий бирикмесине коңшу катары эскерилген. Кыргыздар тууралуу Кытай булактарында Яцинин Кара шаардын түндүгүндө Ак тоонун жанында жайгашкан эл катары сыпаттайт. Ушул эле булактан Динлилердин бир катар бөлүктөрү кыргызлашкан. Айрым хундар да кыргыздарга кошулганын биле алабыз. Жалпысынан алганда байыркы доордон бери аты жазуу жүзүндө тарыхый жылмаларга белгилүү кыргыздар өздөрүнүн узак жолду басып өткөн тарыхында башка түрк уруулары менен журулушуп, Борбордук жана Орто Азиянын азыркы саясий термин боюнча ички жана Борбордук Азиянын бир далай түрк эл эмес элдеринин өкүлдөрүн ассимиляциялап келишкен. Алардын байыркы тарыхынын чыгыш Теңир тоолук баскычы биздин замандын 5-кылымдын акырына чейин созулган. Башын дагы бир жолу токтоло кетсек, Моде Шанюй боюнча айта кетсек, Моде Шанюй ар дайым кытайларга коркунучту туудуруп, хундардын дагы бир жолу күчтүү мамлекеттигине айландырган. Кытайлар ар дайым алар менен согуш уюштуруп тура алышкан эмес. Ошондуктан ар кандай жанында жайгашкан мамлекеттер менен кайрадан союздарды түзүшүп, хун мамлекетин жоготуш үчүн жортуларды жасап турушкан. Ошентип биздин заманга чейинки 150-жылдары Моденин түзгөн хун мамлекети экиге бөлүнүп, жана министрден токтолуп кеткендей эле, экиге бөлүнгөн соң түштүк жана түндүк деп бөлүнгөндөн кийин ошол жерде азыркы түрк мамлекет, түрк тилдүү элдер пайда болуп башташкан. Мынакей эмесе урматтуу телегөрүүчүлөр, силер менен ушул кыргыздардын байыркы жашоосу тууралуу, жанакы хундар кайдан келип пайда болгону тууралуу сиздерге айтып бердим. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мынакей сиздерге бүгүн ушундай кыргыздардын жашап келген, басып келген жолдорун айтып бердим. Кандайча кыргыздар хундар менен мамиле түзүшүп, хундар аркылуу же болбосо жанакы башында токтолуп кеткен Сыма Цяндын китеби Шици аркылуу кыргыздар ушундай байыркы эл экенин так айтканда белгилеп кеттик. Өзүңүздөр билгендей, кыргыздар 2003-жылы Бириккен Улуттар Уюму менен биргеликте 2200 жылды мамлекеттүүлүктүн 2200 жылдыгын белгилешкен. Мынакей ошондон кийин кыргыздар Борбор Азиядагы эң байыркы деген этнонимге ээ болушуп, ошол менен азыркыга чейин биз тыймыктанабыз. Эмесе урматтуу телегөрүүчүлөр, эмдиги жолугушканга чейин, эмдиги жолугушууда сиздер менен Енисейлик кыргыздар тууралуу сүйлөшөбүз. Сак саламатта болуңуздар.